Ынтымак паркынын бир бурчунда экономисттердин аллеясы пайда болду. Ал жерге экономика жана коммерция министрлигинин жааматы, эл аралык каржы уюмдарынын өкүлдөрү, элчи, дипломаттардын катышуусунда көчөттөр отургузулду. Липа дарагы болот. Липа деген сууну аябай жакшы көрөт. Сууну пат-пат куюп, азыктандырып турса, бул көлөкөнү дагы бул жанагы кычкылтектерди, эмелерди, уулуу газдарды сороо алат да. Министерство экономикалык менен биргеликтештүү бак отургуз иш-чарасын жүргүзүп атабыз. Биякта 40 штук клен, 10 штук липа отургузулуп атат. Азыркы биякта ынтымак паркында калган 50 штугу Байтик Батыра көчөсүнө отурат. Донецкий көчөсүнөн баштап өйдө көздөй магистралга чейин 50 штук калган багын ушак отургузабыз. Ушундай эле 40 клен, 10 липа көчөтү Абдрахманов көчөсүнүн жээгине тигилди. Бул иш-чара экономика жана коммерция министрлигинин 100 жылдыгына карата 100 көчөт отургузулду. Президенттин Жашыл Мурас программасынын алкагында ошол программаны улантуу максатында бүгүнкү иш-чараны биз өткөрүп жатабыз. Негизинен өзүңүздөр билгендей президенттин демилгеси жазында анан күзүндө ошол күзгү иш-чарага биз дагы өзүбүздүн иш-чараларыбызды арнап өткөргөн бүгүн аземибизди өткөрүп атабыз. Өзүбүздүн салтанаттуу иш-чарабызды 24 октябрда өткөрөбүз. Иш-чарага элчилер менен эл аралык каржы уюмдарынын катышуусу жөн жерден эмес. Алар өлкөнү көрктөндүрүү жана жашылдандыруу менен бирге жашыл экономикага багытталган биргелешкен долбоорлорду ишке ашырышууда. Сегодня юбилейный день для Министерства экономики и коммерции. Кыргыз-Кытай достук мамилеси бийик деңгээлде уланууда. Экономика жана коммерция министрлиги менен биздин элчилик тыгыз кызматташып келет. Экономикалык мамиле эки өлкөнүн эң маанилүү тармагы. Маселен, өткөн жылы эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү тарыхый көрсөткүчкө жетти. Между Китаем и Кыргызстаном существуют очень дружественные, хорошие соседские отношения. Very happy to be here today to join in with tree planting. Көчөттөрдү отургузуу, жашылдандыруу биз үчүн да маанилүү. Кыргыз Республикасы менен тыгыз кызматташып келебиз. Биргеликте жакшы иштерди алып барып жатабыз. Министрликтин 100 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Министрлик мындан ары да экономикалык өсүш менен айлана чөйрөнү коргоону айкалыштырган туруктуу өнүгүү демилгелерин ишке ашырууну улантат. Эске салсак, министрликтин түзүлүү тарыхы Кара Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөн жылга такалат. Иният Эргешова, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.